мурунку бөлүктө. Ал да чыдамсыздык менен мени күтүп, менин репетициям бүткөнчө канча саат болсо ошончо отура берчи. Асылбектин бизнеси жүрүшүп бутка туруп, особняк салып, эми жашоону баштайбыз дегенде караңгы түн түштү. Ошол күндөрдүн биринде мен Асылбектин көңүлдөшү бар экенин билип калдым. Экөө беймарал кол кармашып, өбүшүп жытташып кетип бара жаткан экен. Кечинде Асылбек келгенде тим эле бакырып өкүрүп айтып алайын дедим. Бирок карманып жаттым. Өз бөлмөбүзгө киргенде гана жарылдым. Sen akla koçada kimine cidar duruyorsun? Kim eкен ал? Tanma, ben öz gözümle gördüm. Bir kız! Hayır kız, kim o? Kalkta duruyorsun? Kalkta! Ne bu lan kız? Ben baldı de! Birin gel adamı, anneni suylarım, beni oynarsın. İçimde boroon çapkın жүрүп жатты. Кетем дедим ичиме. Эртеси төркүнүмө кеткени даярданып жатып, Асылбектин балдарымды бербейм, сен кайда барсаң ошол жака бара бер. Сот баары бир мага берет. Анткени үйүм бар, кызматым бар. Мага бербеген күндө да мен сотторду сатып алганга акчам жетет деген сөздөрүн эстедим. Шалдырай түшүп отуруп калдым. Чын эле ал балдарымды мага бербейт болчу. Апама чалып ыйласам, Асылбек эмес кароолчу деле ойнош күтүп жатпайбы? Көз жумуп кой. Акылы бар жигит өзү токтоп калат. Бизди уят кылып келчү болбу, балдарыңды атасы калтырган жатасыңбы? Деди. Айлам калбады. Апам менин жаным кыйналып жатканына караганда, эл эмне дейт деген нерсе бийик болчу. Атам тууралуу сөз деле кылбай коелу. Бир эжем ажырашып барса сабап туруп кайра жеткирип берген. Асылбектей даражалуу күйөөдөн ажырашсам, ал мени асып салгандан кайра тартпайт. Күндөр өтүп жатты. Сабагынан үзүлгөн жалбырактай куурап баратканымды эч ким сезбеди. Кичинекейлерим да сезген жок. Бирок улуу балам сезгенсип сурап калчу болду. Апа, эмнеге ыйлап жатасың? Ыйлаган жокмун уулум. Калп айтпачы. Мына көздөрүңө жаш толо баштады. Анын жазыксыз көздөрүн карап туруп, атасы менин жашоомду тозок кылып жатканын кантип айтам? Ошол күндөрдүн биринде Асылбек экинчи аял ала турганын айтты. Бермет, сен билесиң эми Жазыл экөөбүздүн мамилебизди. Анын тиги эми боюнда бар. Экинчи аял болуп тийгенге макул. Биринчи жолу өзүмөн чыгып кеттим. Чаңырып, кыйкырып, бакырып жаттым. Болбойт, өлөм деп коркуттум. Бирок болгон жок. Оюна бир нерсе келсе эч качан токточу эмес. Бермет, аны алып келем. Алдыңкы кабаттагы бөлмөдө ал жашайт, үстүңкү кабаттагы бөлмөдө сен жашайсың.
жок дегенде башка үйгө алып бар. Ал бул үйгө келгиси келип жатат. Мен дагы деле ишене албадым. Алып келбейт. Ага эрки, күчү жетпейт деп ойлодум. Бирок жетти. Эшикти ачканымда чемоданы менен турган тиги кызды көрдүм. Көздөрүндө уялуу эмес, тескерисинче мени мыскылдоо, басмырлоо бар эле. Буттарымдан ал кетип теңселе түштүм. Жогот муңду. Киргизбейм мен муңду. Алып келдиңби? Асылбек үн каткан жок. Дарбазадан аларды киргизбей турганында балдарым чуркап келди. Апа, бул эже ким? Бул айтарга сөз табабай тутугуп калганымда Асылбек оңдоп кетти. Балдар, бул эжеңер болот. Мени менен чогуу иштейт. Үйү жок. Биздин үйдө бир аз убакыт жашап турушуна уруксаат бердик. Асылбек ушуларды айтты да мени түртүп туруп тигинди киргизип койду. Тумчуга ыйлап жаттым. Көкүрөгүм өрттөнүп жатты. Бирок эч нерсе кыла албадым. Мындай шундукту ким көргөн? Ошентип күйөөмдүн токолу менен бир үйдө жашап калдым. Мени көп адамдар алсыз, акылы жок деп айтышы мүмкүн. Бирок мени токол менен бир үйдө жашаганга эмне машбур кылды? Эч ким билбесе керек. Балдарым менин жаным, менин каным эле. Өзүм үчүн, амбициям үчүн аларды атасын ажыратуу мен үчүн мүмкүн эмес болчу. Андан да күйөөм эсине келет деген 1% болсо да үмүтүм бар болчу. Үмүт кылдым. Ал учурда токолдун кылыгы чыга баштады. Уктоочу бөлмөдө күңкүлдөшүп жатканын уктум. Мен сага кечээ эле $500 бербедим беле? Бүгүн жок дегениң кандай? Жаным, менин акчамды кызгана баштадыңбы? Жок, кеп акчада эмес дечи. Бирок келчи мага. Алтыным, кечикке махабатым менин деп жалынып жаткан күйөөмдүн сөздөрүн угуп нес болуп калдым. Демек кечиккен экен да махабатың. А менин махабатым кана? Ким жок кылды? Ким? Ыза көкүрөгүмдү тырмалап жатты. Эже, биз бүгүн Асылбек экөөбүз тамак ичпейбиз. Ресторанга барабыз. Ашканада тамак жасап жаткан элем. Кыйшаңдап жаныма келген токолду колумдагы бычак менен кесей бердим. Матырсам эле жок болот. Ал дагы, мен дагы, бул жан дезген оору да жок болот. Жүрөгүмдү күлдөп кетти. Чын эле баарынан кечип муну да өлтүрүп өзүм да өлгүм келди. Жинди турбайбы бул аял деп кыйкырган боюнча чыгып кетти. Бул менин биринчи жеңишим болчу. Ошол күндөн кийин өзүмө ишенич арта баштадым. Күйөөм менен токолго такыр көңүл бурбай калдым. Өзүмдү каранып, китеп окуп, изденип, медитация жасап, айтор жаңы турмушту баштадым. Кандайдыр бир көрүнбөгөн айнек менен мен аларды өздөрүнүн ары жакка бөлүп салгандай эле. Экөөнүн мамилеси бул арада ирий баштады. Сен ким менен жүрөсүң караңгыда деп акырып жаткан күйөөмдү уктум. Досторум менен эле жолуктум. Эмне болду? Мен сага күн белем кечке отура бергендей. Биринчи аялыңды күн кылыпсың, мени анта албайсың. Эй, сени күйөөсү бар аял дейт. Кайдагы күйөө? Тиги аялың менен ажырашмайынча мен сенин мыйзамдуу аялың эмесмин. Мен сага эч ким эмесмин.
тегенин айласы кетириш үчүн ыйлап баштайт экенин билчүмүн. Мен эмес, бул актрисалыкты окугандай дароо ролго кире калат. Анда ажырашайын, бирок балдарым мени менен калат. Сенин балдарыңды мен карайынбы? Тапкан экенсиң. Эмне кылайын я? Эмне каалайсың менден? Эртеңкиге $1000 керек болуп атат. Акча деген жокмун мен сага. Сен менден эмне каалайсың? Бул үйгө жашайм дедиң, жашадың. Экинчи аял болом дедиң, болдуң. Боюңдагы бала. Боюмда жок эч кандай. Сенин үйүндө жашаш үчүн ойлоп тапкам. Кайдан билем? Аялың мени көргөндө кетип калабы, балдарын алып деп ойлогом. Кеткен жок. Чыдамдуу экен. Күйөөм алданганын угуп, шалдай отуруп калды. Токолунун кош бойлуу эмес экендигин билген Асылбек кандай чечимге келет? Үч бурчтук сүйүүнүн жыйынтыгы кандай болот? Ушул жана башка суроолорго жоопту Жан дүйнөнүн 3-бөлүгүнөн ала аласыздар.